Tanıyсың ғой? Азиза Сактанова 6 класста окуган кызы менен биргеликте. Бүгүн апалардын, эже сиңдилердин, өзгөчө балдарын карагандардын жакындары менен жакындан баарлашуу үчүн келди. Үйдө билим алган кызы телефонду колдонууну үйрөнүп, социалдык тармактарда активдүү. Азиза Сактанова ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дээрлик көпчүлүгү коомчулукка аралашпай, балдарына да билим берүү укугунан ажыратып коюшат. Аймактарда ата-энелер бул нерсеге маани да беришпейт дейт. Мен кызымы өзү отура да албайт, баса да албайт, сүйлөй да албагандан ушу көтөрүп жүрүп 3 айлык компьютерный курсту бүтүрүп койдум эле. Азыр эми буту менен бардык телефондун баарын билип, азыр окуп атат. Эми анан кийин мына бирөөлөр менен байланышы, достугу, сүйлөй албаса да жазып, окуп, ошентип байланышып атат. Фейсбукта өзүнүн баракчасы бар. Мага караганда бунун достору аябай көп. Ошондой да ар бир эне мен баштанып баласын алдыга алып чыгыш керек дейм. Өзгөчө балдарды кароо түйшүгү энелерге түшөт. Андыктан алар өздөрүнүн оор түйшүгүн башкалар менен бөлүшүп, бири-бирин колдоо максатында коомдук бирикме түзүп, Ош шаары боюнча 20дан ашуун энелердин башын бириктирди. Оштогу 100дөн ашуун ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды чогулткан Элим барсыңбы Ош коомдук фонду алар үчүн жылдагыдан айырмаланган иш-чара уюштурду. Негізінен бұл іс-шарабызды бұл жерде ұйыштырғанымыздың себебі бұл бір майрамдық маңай